Кыргызстанда тигүүчүлөрдүн жетишсиздиги негизги көйгөйгө айланууда. Мунун айынан көлөмдүү буйрутмалардан көп учурда баш тартууга туура келет дейт ири тигүү цехин иштеткен Анара Турсуналиева. Учурда ишкер 15 адамды жумуш менен камсыздаса, алардын басымдуу бөлүгү үйүндө иштейт. Азыр Россиядан заказчиктер келип атат. Алар өздөрү издеп келип, цехтерди көрүп, анан биз менен түз жумуш иштешкенге аракет кылып атат да. Дагы эле ошол көйгөй биз ошол келген заказчиктердин чоң объемдорун ала албай атабыз. Эмне үчүн? Бизге дагы рабочий сила жетишпейт да. Жумуш орундарын түзүү үчүн цехине тиккенди билбей келгендерди жумушка алып бекер окуткан. Бирок алар тиккенди, бычканды өздөштүрүп алгандан кийин өздөрүнө ыңгайлуу цехтерге кетип калышкан. Ал эми тигүү тармагындагы маяна ар бир адамдын иштеген ылдамдыгына жараша болот. Мында жай иштегендер бир айда 30 000 сомго чейин алса, жакшы иштегендер айына 50-60 000 сомго чейин табышат. Тигүү тармагында көбүнчө аялдар иштегенин айткан Анара Турсуналиева алар үчүн мамлекеттин эсебинен жеңилдиктер каралбаганын айтат. Мамлекет тарабынан жанагы бизде иштеп аткан ишкерлерге, жумушчуларыбызга кредит ала алышпайт, потому что алардын постоянный эмеси жок. Место жительства да, жашай турган туруктуу үйлөрү жоктугуна байланыштуу кредит ала алышпайт. Анан азыр мамлекеттик тарабынан ипотека каралып атат. Жалгыз бой энелер көп да, негизи ушу Швея тармагында иштеген кыздарыбыздын ошо жалгыз бойлору көп. Ошолорго мамлекет тарабынан жана ипотека жагынан аябай жакшы жардам берсе, жакшы болмок да. Динара Шанкаева 15 жылдан бери тигүү тармагында иштейт. Учурда тамак аштын баасы кескин кымбаттап кеткендиктен тапкан акчаң тамагыңдан артпай калды дейт. Жумуш ар кандай себептерге байланыштуу токтоп калса, тигүүчүлөр башка жумуш издөөгө аргасыз болоорун айткан Динара Шанкаева тармактагы негизги көйгөйлөргө токтолду. Мелочно бирок көйгөй да. Общество менен иштеше албайт технологдор бар. Аябай неграмотный технологдор бар. Мисалы, кел, отур, эң жөнөкөй элечи, мына мелочь эле, жүрөктү жылыта турган эле сөздөр болуш керек да. Мисалы, кел, отур. Билбесең айт, үйрөтөм, ар бир шоун көрсөтүп, үйрөтүш керек да. Анан Швея барбы деп технологдор, хозяиндар өлө жаш баладай мындай жалдырашат да, келгилечи, иштеткилечи, швеяларды алып келгечи деп тааныштарыңды, досторуңду кой алып келесиң. Бирок Швея бул деп мындай жаман көз карашта карашып элечи, мисалы, как будто адам катары көрбөйт, бирок ошолордун артынан акча таап атат да. Мисалы, алар ойлойт, биз буларга акча жумуш берип атабыз, биз буларга муктажбыз эмечи. Булар бизге муктаж дейт да, бирок андай эмес. Швеяларга муктаж да. Тиккен машинанын сапаты төмөн болгонуна карабай сапаттуу кийим тигүүнү талап кылган цехтер бар экенин кошумчалады. Негизинен жеңил өнөр жай тармагы өлкөнүн бюджетине жакшы киреше төлөп, элдин капчыгын көбөйткөнү менен тармакта тигүүчүлөр жетишсиздиги орун алып келет. Буга маянанын аз төлөнгөнү себеп экен айтылат. Ага карабастан өткөн жылы Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагынын 19%га өсүү темпи байкалган. Мунун ичинде тигүү тармагы 30%га өскөн. Электрондук аянтчадан өздөрүнүн баягы продукцияларын ошол жактан түзмө-түз сатып алуучуларга түзмө-түз сатууга мүмкүнчүлүк алган. Анан эгер бир эле биздин бүгүнкү күндө эң алдыда келаткан соода аянтчасын, бул Wildberries'ти алсак, эгер мындан бир жыл мурун ал соода аянтчасында 4 миллион АКШ долларына соода жүргүзүлгөн болсо, 2023 жылдын жыйынтыгы менен 64 миллиондон ашкан соода операциялар жүргүзүлгөн ал жакта. Ошондой эле тигүүчүлөрдүн санын көбөйтүү үчүн өкмөттүн деңгээлинде үй тибиндеги бала бакчаларды ачууга уруксаат берилгенин айтат. Себеби айымдардын басымдуу бөлүгү тигүү тармагында иштегендиктен, бул долбоордун негизинде балдар бала бакчага берилгенден кийин алар тигүү тармагында иштөөгө убактылары болоорун билдирди. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.